Bir zulümхан bolgan eken. Кичеле кыйыгына тийип койсо эле башын алган. Элдин баары титиреп турчу экен да. Анан ошонун bir кара жоргосу болгон экен. Эми суу төгүлбөгөн, өскөчө. Анан кечинде желени жылкыны агытып атканда, желени деп коет да кыргызда. Желени агытып атканда айылда өнөрпостор, азыркы тил менен айтканда музыканттар дөңгө келип отурчу экен дагы. Бирөө чопо чорун, бирөө кылгыягын, бирөө сурнайын, бирөөсү комусун чертип отуруп, желени агытканда кара жорго жорголочу экен аябай. Жорголоп, үйрүн тиягына бир чыгып, биягына бир чыгып, бийлептим эле. Кара өзөтүм эле. Бийлеп, анан үйрүн айдап кетчү экен. Эртең менен айдап, жылкыны айдап келатканда дагы музыканттар ошо дөңгө чыгып, алар чыкканда элдин баары чыкчу экен. Касканак болуп отуруп, анан музыка башталганда, жакындап калганда кара жорго бийлеп келчү экен. Тим эле шалактап бийлеп, айланып бүт желеге алып келгенден токточу экен да. Анан күндөрдүн биринде эле жылкыга кеткендер жок дейт. Элдин баары күтүп отурат дейт. Жок. Аңгыча эле самсып жылкычылар келет экен дагы. Угусат экен. Көрсө мурунку күнү карышкыр тийип, кара жоргонун үйүрүнө. Кара жорго эки карышкырды жаратып, үчүнчүсүн тиштеп, анан алдырып ийген экен. Өлүп калган экен. Канча тайы желген экен. Анан ба Зулумханга угусканда айкырып, эмне айласын таппай, анан мындай дейт экен. Силерге бир кечирим кылайын. Баарыңар ат мингенге жарап, сойыл кармаганга жарагандым. Баары жөнөгүлө дагы. Ушул менин чөлкөмүмдө бөрү тукумунун баарын кемейиштеп алып келесиңер дейт экен. Кемейиштеп, түрүү, оосун эле байлап. Мен күтүп отурам дейт экен. Айткандай эле тиягынан алып келип талп этип таштап кетет экен, баягынан таштап, шыгыл доо болуп карышкырдын эмеси үйүлгөндөн кийин келишет экен. Жок. Эч жерде жок. Дешет экен. Анда жок болсо шамшым эткиле дагы, баарыңар шайдоот атка мингиле дагы, бул бөрүлөрдү тарткыла дейт экен. Түрүүлөрдү тарткыла дейт экен. Тартып, эң аягында баштарын үзүп, териден, денеден үзүп, эмне деген азап, үзүп, анан алып келесиңер. Бул жерде жатканды мен санатып койдум. Ошол баштын баарын алып келип тизгенден кийин мен ачуум тарайт дейт экен. Ошентип канча күн, канча түн тартып отурун суу жыгылып, атка минген, анан багын тартып жулуп келип ыргытат. Анан ыргыткандан кийин айтат экен, мындан кийин ушундай мен шарт коем дейт экен. Эгерде биздин малга бөрү тие турган болсо, түрүүлөр ушинтип тартасыңар дейт экен. Анан кийин ушуну мындан ары өзүңөр эриккенде оюн кыласыңар дейт экен. Күчүңөрдү, бугуңарды ушинтип чыгарасыңар. Бул силерге оюн болуп берет. Ал эми кара жоргомдун жоргосун бир тайы бар, билип жүрөм. Ошол улантып кетет. Кара жоргонун аты өчпөйт деген экен. Анан мен ойлоп көрөм да, мына кара жорго тиги бийлеп атпайбы? Кара жорго кетип баратканда бийлеп, үйрүн айдап кетип атат. Элдин баары ошол концерт көргөнсүп таңыркап кол чабып узатып. Анан эртең менен келатканда бийлеп, үйрүн айдап келатканда элдин баары кол чоп, шаң менен тосуп келген желе кулду бар. Анан мына кара жорго бии дагы, анан көк бөрү дагы. Бөрүн тартып атпайбы? Ушул уламышты мен 70-жылдарда бир улгайып калган аксакалдан угуп, андай такыр элестете алган эмесмин да. Анан кийин ал кезде мен бир 6-7 класста окуучу тартып атты. Көк бөрү тартылчу. Биздин айдын ылдый жагында, сарайдын ылдый жагында көк бөрү тартып атат. Асан казан элдин баары кыйкыр көкүрүк айыл укмуш. Анан эртеси бир жума сөз. Баланчаны түкүнчөсү камчы менен башын сыйра чааптыр. Түкүнчө аттан жыгылып эки кабырга сыныптыр. Баланчанын буту сыныптыр. Ушинтип анан да ууду болуп, анан тып-тыйпыл анан токтоткондой эстерин түшүндү. Көк бөрүн тартканыңарды көрбөйүн деп. Анан бул эгемен менен кошо келбеди. Көк бөрүсү дагы анан кара жорго бийди.